Үй бүлөлүк дарыгер деген ким? Ал сиз билген жана ишенген адам. Өз кезинде ал сизди жана үй бүлөңүздүн бардык мүчөлөрүн жакшы тааныйт. Ал тургай ага эмгектеген баладан тартып бойго жеткен адамдардын ар биринин ден соолугунун өзгөчөлүктөрү жакшы маалым. Өз ден соолугуңузду үй бүлөлүк врачка ишенүү менен сиз персонификацияланган жана узак мөөнөттүү камкордукка ээ болосуз. Үй бүлөлүк медицина кандайча иштейт? Үй бүлөлүк дарыгер бейтаптарды клиникада же өзүнчө кабинетте кабыл алат. Ал эми бейтап клиника жана анын кызматкерлери тууралуу маалыматка ээ. Клиникада аны ар дайым жарык маанай менен тосуп алышат. Үй бүлөлүк дарыгер бир эле учурда бир же бир нече медайым менен биргеликте иш алып барат. Эгерде өзүңүз менен бирге балаңыз да сыркоолоп, башыңыздар ооруп, жөтөлүп жаткан болсоңуздар, телефон чалуу же онлайн сервис аркылуу кабыл алууга жазылыңыздар. Кабыл алуу күнү клиниканын каттоочу жайына, андан соң үй бүлөлүк медайымга барасыз. Ал сиз менен учурашып алган соң баштапкы текшерүү иштерин өткөрүп, дене табыбын, кан басымын текшерет. Дарыгердин кабыл алуусуна дайындоо дал мына ушундай өңүттө өтөт. Үй бүлөлүк дарыгер алынган маалыматтарга таянуу менен суроолорду узатат жана кошумча түрдө текшерүү иштерин өткөрөт. Зарылчылыгына жараша анализ тапшырууга жөнөтөт. Мындан соң үй бүлөлүк дарыгер сизге диагноз коет да дарылоо иштерин дайындайт. Ошол эле учурда коюлган диагноздун маанисин түшүндүрүү менен жазылып берилген дары каражаттары кандайча таасир этерин айтып, эгерде кандайдыр бир оору сезимдери пайда болсо, эмне кылуу керектигин айтып берет жана кийинки келе турган күнүңүздү белгилейт. Адатта кабыл алуу 10-15 мүнөткө, жакырдаалга жараша андан узак убакытка созулат. Диагнозду коюуда жана дары каражаттарын жазып берүүдө үй бүлөлүк дарыгер сиз тууралуу буга чейинки маалыматтарына таянат. Аларга жашоо образыңыз, жеген тамак ашыңыз, өнөкөт мүнөздөгү ооруларыңыз, генетикалык өзгөчөлүктөрүңүз тууралуу маалыматтар кирет. Дарыгердин кабыл алуусунда болгондон кийин зарылчылыгына жараша кайрадан медайымга барып, кененирээк маалымат алсаңыз болот. Эгерде үй бүлөлүк дарыгерге диагноз коюу кыйынчылык жаратса, анда ал бейтапты мисалы оториноларинголог же кардиолог өңдү атайын багыттагы дарыгердин кабыл алуусуна жиберет. Бейтапты кабыл алуу менен адис анын үй бүлөлүк дарыгери менен байланышат да ага өз корутундусу тууралуу билдирип, дарылоо иштери тууралуу айтып берет. Атайын багыттагы адистер тарабынан дайындалган бардык дарылоо иштери бейтаптын үй бүлөлүк дарыгерлери тарабынан көзөмөлдөнөт жана негизги дарыгер боюнча кала берет. Себеби ал бейтаптын ден соолугу тууралуу көбүрөөк маалыматка ээ. Ошого карабастан зарылчылыгына жараша бейтап атайын багыттагы дарыгердин дагы көзөмөлүндө болуп тура алат. Норма боюнча үй бүлөлүк дарыгер болжол менен 1,5 миң адамга байкоо жүргүзөт. Абалы курч бейтаптарды шашылыш кабыл алуу үчүн анын ар күнкү иш графигинде бош 2 саат болуусу зарыл. Кайрадан үй бүлөлүк медайымдын ролунун канчалык деңгээлде маанилүү экендиги тууралуу кеп кылалы. Баштапкы кароо жана текшерүү иштеринен сырткары алар эмдөө өткөрүшүп, жаракаттарды жууп тазалашат, электрокардиограмма тартышып, анализ үчүн кан жана заара алышат жана дарыгер жазып берген инъекцияларды жасашат. Мындан сырткары медайымдар соц кызматкерлери менен биргеликте үйлөрдү кыдырышып, тобокел тобундагы адамдарды аныкташат да аларды учетко тургузушат. Ошондой эле медайымдар бейтаптар менен бирге эле алардын үй бүлө мүчөлөрүнө ооруну алдын алууга жана сергек жашоо образынын эрежелерине үйрөтүшөт. Ал эми үй бүлөлүк дарыгер бейтаптарды дарылап, аларга кантип ооруну алдын алууга болоорун үйрөтүп гана тим болбостон жакшы менеджер дагы болууга тийиш. Үй бүлөлүк медицинанын туура түзүлгөн модели калктын саламаттыгы менен болгон көйгөйдүн 80% чечүүгө жана ресурстардын натыйжасыз пайдалануусун алдын алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Бейтап үчүн бул убакытты, акча каражаттарын үнөмдөө жана дарылоо иштеринин алда канча жогорку сапатта болуусу. Демек, саламаттык сактоонун кызмат көрсөтүүлөрүнө карата калктын жогорку деңгээлде канааттануусу. Туура уюштурулган үй бүлөлүк медицина — бул дени сак адамдар жана гүлдөп өнүккөн өлкө.